Бул жер Лейлектин жаңы жер айыл аймагындагы арка айылы. Жол күнбатышты карай Тажикстандын Хожент шаарына, ал эми чыгышка Канивадам жана Исфара шаарларына карай кетет. Жол эки мамлекеттин ортосундагы чек ара болуп эсептелет. Жогору жагы Кыргызстандын айылдары болсо, төмөн жагында Тажикстан жайгашкан. Жол боюндагы бул урандылар май куюучу бекеттер. Аларды жакында Тажикстандын согушкерлери басып киргенде четинен талкалап өртөп кетишкен. Расмий маалыматтар боюнча кагылышуу учурунда Арка, Жаштык, Борбордук жана Бешкент айылдарындагы 22 мунай бекетинин бирөө гана аман калып, калганы баары талкаланган. Бул тизмеге бир аздан кийин кайра кайтып келебиз. Ал эми бирөө карагулжалык жигитке катталган, жаш жигитке катталган, дагы биринин ээси таластын кара буурасынан болуп чыкты. Дагы эки май куючу жай Оштун Кара Суу районунда катталган компанияга таандык экен. Андан тышкары Чүйдө жана Бишкекте катталган компанияларга 5 май куючу жай туура келет. Ооба, Тажикстанга мунайды киргизип турган чек арадагы бекеттердин көпчүлүгү ири аткаминерлерге таандык. Кожоюндары ак үй, көк үйлөрдө отурган мунай бекеттери так ошол аткезчилик жолунда жайгашкан. Лейлек районунун Кулунду, Интернационал, Кайрагач, Арка, Жаштык, Борбордук, Бешкент айылдары аркылуу Тажикстанга агылган ал аткезчилик элди кыргынга кириптер кылган согушка негизги себепчилердин бири болуп эсептелет. Алакандай айылдарга ондогон бекеттер курулуп, аларга күн сайын миңдеген тонна күйүүчү майлар ташылып турат. Ал майлар өз кезегинде ар кандай аткезчилик жолдор менен андан ары Тажикстандын ичине кирип кетет. Тажикстандын чириген кландык топтору чек арадагы жыртык тешиктер аркылуу агылган аткезчиликке кызыктар болсо, Кыргызстандын кызыл кулак ишкерлери ошол жерден арам акчаны чогулткулары келишет. Тажикстанга кетип атасыздар да? Тажиктер менен элме болуп атат экен, сиздердин контрабандаңыз. Эми жогорудагы талкаланган мунай бекеттеринин тизмесине кайрылып келели. Негизи талкаланган мунай бекеттеринин артындагы депутаттар менен аткаминерлердин аттары белгилүү эле болуп калды. Алардын ичинен биз аткезчилик жолундагы мунай бизнесинин эң масштабдуусуна токтолууну эп көрдүк. Тажик баскынчылыгынан эң көп материалдык зыян тарткан инсан Жогорку кеңештин депутаты Акулу Тагайевич Бердиев болду. Тизмеден көрүнүп тургандай, талкаланган АЗСтердин ичинде Асман Ойл деген 5 бекет бар. Алардын баары ушул депутат мырзага таандык. Алакандай аркада, какыраган талаада Бердиевдин Север Югойл фирмасынын 10дон ашуун мунай бекеттери тизилип, күн сайын миңдеген тонна бензин солярка сатып, миллиондогон каражатты айландырып келет. Акулу Бердиев Кыргызстандагы эң ири нефтетрейдерлердин бири. Анын Север Югойл жана Асман Ойл деп аталган фирмаларына таандык 80ден ашуун мунай бекеттери республиканын булуң бурчунда бар. Алардын көпчүлүгү чек арада жыртык тешиги көп Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда жайгашкан. Кичи мекени Чоңалай районунун Тажикстан менен чектешкен Карамык, Жекенди, Кашкасуу айылдарында да жерге талга карай кеткен трассаны бойлой бир катар бекеттери бар. Белгилеп коюшубуз керек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жыш тизилген мунай бекеттерине барып куюлган күйүүчү май менен алардын сатылышы кагаз жүзүндө толук мыйзамдуу. Вечерний Бишкек басылмасы 2012 жылы мунай аткезчилигинин схемаларын атайын иликтеп чыккан. Ал боюнча күйүүчү май Бишкектен мыйзамдуу документтер менен жасалып, автоцистерналар кадимкидей пломбаланып барат. Чек аранын боюнда жайгашкан мунай бекеттерине күйүүчү май барып куюлары менен жолдун ары жагында күтүп турган коңшулардын унаалары келип, куюп алып Тажикстанга кирип кетишет. Мунай бекетинин кожоюну менен тажик аткезчилери бири-бирин эң жакшы таанышат. Бекетчи да саткан товары аткезчилик менен чыгып кетип жатканын билет. Анын тажик өнөктөштөрү да ушундай мыйзамсыз жол менен ишкердик кылып жатканын эң сонун түшүнөт. Мындайча айтканда, карышкыр да ток, кой да аман. Север Югойл компаниясынын төккөн салыктарын карасак, Кыргыз-Тажик чек арасында жайгашкан Лейлектин жаңы жер айыл аймагындагы Асман Ойл 5, 19, 21, 22, 24 деген бекеттери күйүүчү майды эң көп саткан точкалар болуп саналат. Республиканын башка аймактарындагы бекеттер айына 10-20 миң сомдон салык төксө, жогорудагы бекеттер 150-200 миң деп, айрым учурларда андан да көп сатуу салыгын төгүп турган. Бул суммалар аткезчиликтин жолундагы ошол бекеттеринин соода айлануусунун көлөмүн көрсөтө алат. Компаниянын сатуудан төлөгөн салыктарын анализдөөнүн жыйынтыгында биз Арка айылындагы Асман Ойл 5 деп аталган бир эле мунай бекети айына орточо 1000 тонна күйүүчү майды сатып турганын эсептеп чыктык. Бул 4000 калкы бар айыл үчүн албетте астрономиялык көрсөткүч болуп саналат. Анын үстүнө бул көрсөткүч бир эле мунай бекетинки. Мындайдан жаңы жер айыл аймагында 6 болсо, Кулунду айыл аймагында 4 бар.
Эми Осман Oil'дун Тажикстан менен чек аралаш айылдарда жайгашкан бардык мунай бекеттеринин соода жүгүртүүсүнүн масштабын өзүңүз болжоп көрүңүз. Маселен, мындай эсептейли. Эсепчи эксперттерден соода түйүнүнүн сатуудан алынуучу салыгынын көлөмүн тактап, анын 1% экенин билдик. Мындан улам Осман Oil 5 мунай бекетинин 1 жылдык соода жүгүртүүсүнүн болжолдуу эсебин чыгардык. Жыйынтыгы оозда чырат. Ээн талаадагы бир эле мунай бекет ай сайын жүздөгөн, ал эми жылына миңдеген тонна мунай сатып келет. Айта кетүү керек, компания бул аймакта мунайды 2011-12 жылдарда сатып келген. Бирок ачык булактардагы жеткиликтүү маалыматтарга карап, биз 13 жылдан беркисин гана эсептедик. Мунай бекети 2013 жылы товарды сатуудан алынуучу 1% салыкка 8.515.456 сом төккөн. Бул бекет бир жыл ичинде 851.545.600 сомдук мунай саткан дегенди билдирет. Бул сумманы товарга айландырганыбызда ошол кездеги баа боюнча болжол менен 22.410 тонна мунай заты болот. 2014 жылы 4.098.116 сом сатуудан алынуучу салык төккөн. Демек 409.811.600 сомдук мунай саткан. Бул болжол менен 10.785 тонна мунай заты болот. 2015 жылы 1.515.052 сом сатуудан алынуучу салык төккөн. Демек жалпысынан 150.505.200 сомдук мунай саткан. Бул болжол менен 3.987 тонна мунай заты дегенди билдирет. 2016 жылы 2.845.317 сом сатуудан алынуучу салык төккөн. Бул компания 284.531.700 сомдук мунай саткан дегенди билдирет. Бул болжол менен 7.488 тонна мунай заты болот. 2017 жылы 3.657.593 сом сатуудан алынуучу салык төккөн. Демек 365.759.300 сомдук мунай саткан. Бул болжол менен 9.625 тонна мунай заты болот. 2018 жылы 2.977.374 сом салык төккөн. Бул 297.737.400 сомдук мунай саткан дегенди билдирет. Бул болжол менен 7.835 тонна мунай заты эсептелет. 2019 жылы 1.400.380 сом сатуудан алынуучу салык төккөн. Демек 140.038.000 сомдук мунай саткан десек болот. Бул болсо болжол менен 3.685 тонна мунай заты болот. Дагы бир жолу эске салып кетели. Бул суммалар Тажикстан менен чектешкен Арка деген айылдагы Осман Oil 5 деп аталган бир гана мунай бекетинин эсеби. Мындай бекеттерден Аккулу Бердиевде Лейлек районунда эле 20га чукулу, ал эми республика боюнча 80 бар. Ушунча мунайдын баары жергиликтүү тургундарга гана сатылат дегенге ишенүүгө болобу? Эгерде андай болгондо, анда 4000 калкы бар аркалыктардын жаңы төрөлгөн ымыркайынан баштап көр оозундагы чал кемпирине чейин ар бирине ай сайын жүздөгөн тонна мунай туура келбейби? Айта кетүү керек, депутат Аккулу Бердиев менен байланышып, пикирин алууга бир нече жолу аракет кылдык. Бирок депутат мырза биздин кайрылууларыбызды жоопсуз калтырды. Ошондуктан мамлекеттин келечеги кең, буйруса, ошондуктан мамлекетти ушу таза жол менен өнүктүргөнгө аракет кылсак, Кудай буйруса бул келечектүү болот. Аккулу Бердиевдин мунай бизнесин мурда экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен тыгыз байланыштырышчу. Бестик эйжи ресурсунун маалыматында Баткен облусунун прокурору Баймурза Жаанбаев 2011 жылдын сентябрында башкы прокурор Аида Саляновага кат жолдогон. Катта Осман Oil мунай станциялары аркылуу күйүүчү май саткан адамдар ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун атына жамынып иштеп жатышканы айтылган. 2011 жылы Арка айылында жайгашкан Осман Oil 5 деген бекетинин резервуарындагы жана автоцистернадагы көзөмөл пломбасын өз алдынча чечип, ири көлөмдөгү күйүүчү майды эсеп чоотсуз саткан фактысы аныкталган. Финполиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогону тууралуу маалыматты 24 KG, Акипресс, Вечерний Бишкек сыяктуу республикалык медиалар жарыялаган. Айтмакчы, Аккулу Тагайевич өткөн жылы октябрь тополоңунан кийин парламенттин депутаты болуп келген. Келери менен эле көп өтпөй парламенттин отун энергетика комплекси комитетине мүчө болуп кирген. Тажик менен Кыргызстандын границасында. Аккулу Бердиев парламентке депутат болуп катталгандан кийин да бир канча мезгил мунай бизнесин өзү көзөмөлдөп, компанияларын жеке өзү башкарып турган. Тагыраагы Адилет министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, Бердиев депутат болгондон кийин да компаниялары 3-6 ай бою өзүнүн атында жазылып келген.
Север Югойл компаниясын 2021 жылдын 18 январында Тағаев Алмазбек жана Тағаев Абдибайит аттуу инелерине, ал эми Осман Ойл компаниясын 2021 жылдын 13 апрелинде гана Топчубаев Рысбек деген инесине кайрагаттаган. Баткен нефть деп аталган мунай фирмалары да бар болчу. Былтыр Вестаны жоюп салса, Баткен нефтти инеси Алмазбек Тағаевка каттаган. Ал эми Кырчын деп аталган фирмасы дагы деле өз атында катталып келет. Депутат мырза былтыркы жылдагы киреше чыгашалары мүлктөрү тууралуу расмий декларацияны жакында салык кызматына тапшырды. Анда мал мүлкү жана ишмердиги тууралуу кандай маалыматтарды көрсөткөнү азырынча жарыялана элек. Жыйынтыгында айтарыбыз, депутат Аккулу Бердиев Кыргызстандагы эң ири нефти трейдерлердин катарында жана анын республика боюнча 80дин айланасындагы мунай бекеттери бар. Алардын эң көбү жана эң кирешелүүлөрү Тажикстан менен чек аралаш айылдарда жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын маалыматында ал мунай бекеттерине барып куюлган майлардын 95% ар кандай мыйзамсыз жолдор менен Тажикстанга чыгарылып кетет. Бул аткезчилик иштерге депутат мырзанын жана анын мунай компанияларынын түз катышы бары жогу тууралуу маалымат азырынча жок.